14 жылдан бері қауіпті делген алай қоғыш жолында такси қызметінде жүрген Нұрғазы Аракеев жол азабына көніп қалған. Қыш оор болған жылдары 10 күндеп жолда қалып, азап менен айылдарға жетіп жүргенін айтады. Жыл өткен сайын жаңы техникалардың жардамымен бұл түйшіктен біраз болса да арылғанын білдіреді. Ал эми быйылкы жаған қардан 5 күн электиктер жолға шықпағанын белгіледі. Электиктер ишенген таксист жолчылардың техникасына дагы көңіл буруу зарылдыгын билдирет. Жолда қалбадық быйыл, Каракулжада эле жаттык. 5-ші күн, бүгін 5-ші күн дегенде кеттік. Анан трактористтер иштеп атат эми колунан келишинче, бирок техника жагы слабыйраак. Себеп состояниясы начар да. Эскилигине байланыштуу ошого көп успеть эте албайт. Анан кийин ошону жаңылап берсе тракторде жакшы эле. Кече 2 күндөн бери ачып аракет кылып атышат. Болгону күн жаагынга байланыштуу. Аларга да өмүр керек. Ошого түртө албайт. Бүгүн күн ачылганга жакшы. Бүгүн жолго чыктык, кеттибиз. Пока токтобой эле кеттибиз. 5 күн шаарда жаттык да, Каракулжада келип алып, гостиницада жаттык. Ушу бизде Алайкы зонасында ушу жол маселеси көйгөйлүү, ушу жолду жакшы карап, ширендилерди ушу кыштын күнү жазга маал жолду маселесине чечип берсе, чоңдору жакшы болот эле. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп, сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Жайык ушу жолдо 15 күн калган күндөрдө эле болот. Быйылкынын эсебинен кал элекинен биринчи каржа дейм bundan нары көрөбүз да. Анан мисалы азыр мына трактористтер мына жолдо иштегендер, мисалы чоңдор келет деген мезгилде күнү түнү трактору бузулабы, тыгылабы, кандай болбосун жолду ачканга аракет кылып иштейт да. Булар келди, келбейт деген нарактан кабар жок болсо, маалымат жок болсо, анда вообще ачпай беймарал жүрө беришет да. Şu жол жагын эле маселесин чечип берсе, калганы жакшы шүгүр. Учурда Ош Каракулжа Алайкы жолунун 2 каттамы толук тазаланып бүттү. 238 чакырымды тейлеген номер 26 жол төйлөө мекемесинин 10дон ашуун техникасы тынымсыз карды сүрүп жатат. Электиктердин каттамын жакшыртуу үчүн өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 2 техникасы дагы жардамга берилген. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Алайкынын ушул талдык суу айылында турабыз. Ушул аба ырайынын кескин жаап өзгөргөндүгүнө байланыштуу ошол Ош Алайкы Мырзаке жолу жабылгандыгы боюнча дагы маалымат түшкөн. Ошо менен бирге жергиликтүүлөр ошол электр энергиясы жоктугун дагы айтып чыгышкан. Азыр ошол жолдор боюнча ДЭОнун башчысынан алып атабыз. Ошо маалымат бере берсеңиз, жылдагы салыштырма Мырзаке Каракулжа Алайкы жолунун бир 71 чакырымында турабыз, ушу талдык суу айылында. Бул жерде кече күнү, мурда күнү тазалап кеткенден кийин эле кайра катуу шамал болуп, бороон болуп, кайрадан ошо тазаланган жолду кайра жаап коюп атат да. Бул жерде ошо биринчи кар жааганына байланыштуу, кар жааганда дагы кургак кар жаап, эртеси эле сразу кайра бул жерде шамалы башталып, бул жерде акболдун шамалы деп коет. Ошол шамал башталгандан кийин кайра тазалагандын үстүнө кайра жанагы неменин ичин баарын жаап коюп атат да, ошо тазаланган жолду. Эми ошого карабастан биз тынбай эле ушу жолду тазалап турабыз, жолду карап турабыз. Анан ар жагындагы уже ар жагы Терек айылына чейин кечинде тазалап келди. Ал жакта эле жол бар, бирок азыр да бир сыйра барып туруп тазалап карап келишет балдар. Бирок ушул мына жолго чыгып атканда биз ушу элдерден суранып кетет элек, бир өтө зарыл жумуш болсо, иш болбосо ушул
Карагулжа тарапка барганга. Эң негизги мүддөсү келечекте жол оңдолсо дешет. Көп жылдан бери түйшүктүү жолду каттап жашагандар быйылкы кыш жеңил болуп жатканын билдиришет. Кардын калыңдыгы 1 метрге жетпегени менен шамал көп болуп жатканын белгилешет. Alayk aylık hükümetinden burum. Yaşım 84'te. Bu da oşu baştan geletem. Ama biz gel. O. Biz Kan orundan geletem. Yani. Yolcular günleri uşulacaklar. Günde tazalayıp günde. Anı uvatağız. Hem bu şartka baylanıştı. Ağa hiç kanda yeme yok. Narasırız yok. Bugün daha bir güç neme geliydi. Paguruşçuk geliydi. Emçeyesi de özünün paguruşçugunu alıp geldi. Buyakta da açılacak. Emi sizlerden de başka mısal Özgön rayonundagı içki jolдор. Ошондой эле мына буйган жолу неметип калды. Бардığında karda. Бардыгында кар мына ушу күрткө болуп элечи. Шамал болгондо ушу бороондон жолдор тосулуп калат да. Ошого техникалардын баары жетишпей, бирок сиздерге негизги техниканы сиздерге таштаганбыз. Андан сырткары Алайдын жолу, билесиз. Чыйырчыктын жолу да жабылып, ал жакта дагы ошентип эле жүрүшөт. Zam görünettir. Мен губернатордун орун басарымын. Anam yol kıştın günü eve yok. Yaydı günde taş yol. Hep de öyle maşını, iki maşını öte almayız bizge. Оштон эмес, мына алакалар 4 күн болуптур. Мен кече больницадан чыктым. Кечеден бери жол жүрүп, кече Сарбеге камалып, бүгүн зорго келатабыз. Жол азабынан ушинтип кыйынчылыктар жаралып атат. Техникалар деле иштеп атат, бирок жетише албай атат. Шамал болуп, мына тип өтө албай жөөтүп келатабыз. Өзүңөр көрүп. Эми мына айылга кирип калдык. Мына айылда жашайм өзү. Бизге жол болуп атат. Жол азабы болуп атат. Ушу биздин президентибиз деле жакшы иштерди алып барып атат. Эми чекесинен оңдойт деп үмүт кылып жашап келатабыз. Ар бир нерсеге сабыр кылсак Кудайым берет, жетет. Сабырдуулук менен жетебиз деп ойлонобуз. Өткөндө районго келди эле 6 күн болду келгениме. 3 күндөн бери светте өчтү, жолдо жагы 3 күндөн бери жолго аракет кылып атышат, бирок күнү